Талантбек Шабиев «Керемет жамгыр» деп аталган аңгемесин Баткендеги каргашалуу окуянын курманды болгон Мадина Рахматжанованын жаркын элесине арнады. Айтымында дүйнөдөгү болуп жаткан түрдүү окуялар балдардын акыл эсине туура эмес таасир берүүдө. Ал бул чыгарма менен өспүрүмдөрдүн көз карашын коомчулукка жеткирүүнү көздөгөн. Бул китебим негизи 2019 жылы эле жазылып бүткөн, сүрөтүн дагы ошол убакта тартылган. Бирок могу пандемияга карата ошол китебим чыкпай келатты. Анан бул жерден мынакей мен басмаканага даярдап атканда жанагы каргашалуу окуя болуп кетти. Мен бул ошол Мадина кызыбыздын ошол эмесине аябай кайгырдым. Бизде адамдардын бүт эле кайдыгер калган жок болуш керек. Анан бул китебимдин темасы ошол согуш менен үндөш болгондугуна карата ушул китепти ошол Мадинанын жаркын элесине арнадым. Аңгемеде көтөрүлгөн согуш темасы балдардын жан дүйнөсүн бүлүнтүп, ойго салганы жана согушту жек көрүүсү экенин баяндалган. Чыгармадагы окуяны образдуу кылып сүрөттөп тарткан Чолпон Аламанова. Китеп 1000 нускада орус жана кыргыз тилинде басылып чыкты. Бул китептин башкы каармандары ошол мектеп жашындагы 3-4 класстын окуучулары болуп саналат. Анан баягы жерден экөө элестетип баштайт. А эгерде дейт, ушул солдаттар автоматтары менен атып атса дейт да, октун ордуна гүл болуп туруп калып атса дейт да бирөөнүн колуна. Эгерде солдаттар окоптон ошол гранатаны ыргытып атса, граната барып тиги окопко гүл болуп түшүп калып атса дейт. Карасаңар, балдардын ой жүгүртүүсү. Анан эмне болот эле деп атат да, анда сон болот эле дейт да. Жазуучулук өнөргө жагынан аралашып келе жаткан Талантбек Шабиев өз чыгармаларында балдар темасынан тышкары социалдык маанидеги окуяларга байланышкан бир нече аңгемелерди чыгарган. Ал алдыдагы жазыла турган чыгармалары боюнча сүрөт конкурсун уюштуруп, жолугушууларга барганга даяр экендигин билдирет. Олзат Байырбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ, Бишкек.